мынакей билинбеген менен өлкөбүздө дагы ушундай керемет кыргыздын Швейцариясы аталган жерлер дагы бар экен. Болгону муну көрүш керек, кыдырыш керек. Швейцариядан дагы өткөн мыкты керемет жерлерибиз бар. Караkamыш деп аталып калган себеби кара деген сөз негизи кыргызда улуу деп аталат экен. Бул көлдө такыр эме өспөйт экен, камыш өспөйт экен. Ошон үчүн Каракамыш деп аталып калыптыр. Анан эми 3 жылдан бери ушул жерге биздин кыргыз туристтер келип атышат. Келип, жайкысын эс алып, ушул боз үйлөргө 1 күн, 2 күн, кээ бирөөлөр 3-4 күн эс алып кетип атышат. 2-3 жылдан бери мурда келген туристтер үчүн бул жерде эч кандай шарт болгон эмес. 2-3 жылдан бери боз үйлөрдү тигип коебуз көлдүн боюна. Жатабыз дегендерге конок үйүн беребиз. Тамак бышырабыз дегендерге кухня беребиз. Келишип, тамактарын бышырып жешип кетишет. Шаркыратмага келгенде эле адамдын көзү шаркыратмага түшөт. Ошол шаркыратканын этегинде да көрүнбөгөн шаркыратма бар. Кетип атып көрсөңөр болот. Көлдүн ортосундагы температура ушундай мейлүүн, ушундай кооз табияттын алдында.
Учкундар да чыгып калыптыр.